Эркектер ата энеңер эшектин тезегин дагы бере албаса, балам үйлөнүп ал, балалуу болуп ал эртерээк десе эле үйлөнө бербегилечи. Катын бала чакаң сенден башка эч кимге керек эмес. Эртең балаң ооруп калсын, өзүң ооруп калсын, эч кимге батпайсың. Ошондуктан тур бар иште, үйдөн чык, көтөрө турган жериңди көтөр. Мал чарбачылык кылгың келтабы, бар жайлоого барып бирөөгө малчылык кыл. Уста болгуң келтабы, устага барып шагирт бол. Бизнесмен болгуң келтабы, бир байдын үйүнө барып кароол бол. Кара, не жеп атат, не кийип атат, каяка басып атат, кантип сүйлөп атат, үйрөн. Акчаны акчага ур, бутуңа тур, анан кийин үйлөн. Катын, бала чака эч качан качып кетпейт. А вот достойный кызды, достойный эркекти чоңойтуш, бул сенин милдетиң, бул чоң иш. Анан кийин 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин биз күйөөм экөөбүз бутка турганбыз. Мен катыным менен бутка турганмын. Патчаң чыгып кетет, либо вообще бутка турбайсың, балаң 30га чыгып кетет, сен талалап жүргөн болот. Илгеркидей боз үйдө жатып алып туруп 10-15 баланы төрөп туруп жайлоого кой бере турган заман эмес азыр. Жер тар, алган алгандыкы, жуткан жуткандыкы. Бардыгы үйлөнүп атат деп эле үйлөнүп аласыңар дагы, аялың токсикоз болсо 20 сомдук шоколад алып бере албайсың. Еще плюс балаң дагы болот. Анан маңкаңды чубап жүрө бересиң дальше.